Соңку 3 жылдан бери өтүп келе жаткан Бишкек инвестициялык форуму кыргызстандык ишкерлерге акчадан мурун билим керек экенин көрсөткөн. Көпчүлүк өнүгүүгө потенциалы бар компания ээлери инвестиция тартууга кызыкканы менен өз потенциалын инвесторго толук ачып көрсөтө албайт. Ал эми Кыргызстандын чакан жана орто бизнеси ички дагы сырткы дагы инвесторлорго кызык экенин БИФТин жыйынтыгы тастыктайт. Өткөн жылкы форумдун жыйынтыгы менен 2 миллион 800 миң долларлык келишимдер түзүлгөн. Дагы 3 миллион 200 миң долларлык келишимдер сүйлөшүү процессинде. Баарынан дагы жагымдуусу чакан жаңы багыттар менен иштеген компаниялар өзүнө инвестор таба алган. Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта Капитал командасы сереп салат. Биз менен болуңуз. Дүйнөдө тездик менен өнүгүп жаткан трендтердин бири бул e-commerce. E-commerce же электрондук коммерция бул товарды интернет аркылуу сатуу жана сатып алуу. Чегара аралаш сооданын бул туру соңку жылдары такай өсүү процессинде. Бул жылы ал дээрлик 25%га өскөн. Акчалай санаганда анын жалпы дүйнөлүк көлөмү 1 триллион 550 миллиард долларга бааланат. E-commerce рыногунун лидери Кытай, АКШ жана Улуу Британия. Кыргызстан үчүн Россиянын e-commerce рыногу чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачат жана бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып Кыргызстанда өндүрүлгөн товарларды Россия, Белоруссия рыногуна сатууну жолго койгон компаниялар бар. Алардын бири Kids KG өткөн жылы стратегиялык өнөктөш издеп Бишкек инвестициялык форумуна катышкан эле. Человек и девушка, они выходят под ордой и договариваются с производителями, фотографируют их интересные модели, далее уже в офисе их обрабатывают. После того, как мы загрузили наш ресурс, и далее мы даем рекламу в Яндексе и в Гугле. Соответственно, дальше клиенты, которые находятся в России, в Беларуси, оставляют заявку на каталог и прайс. Мы, соответственно, после того, как они оставляют заявку, далее наши менеджеры обрабатывают заказ, то есть звонят производителям. Здравствуйте, вам звонят с Kids KG. На ваш товар пришел заказ, и мы хотели бы узнать на наличие. На данный момент я обрабатываю заказ нашего белорусского клиента. Она заказывает обычно в основном детские платья различных расцветок. И уже завтра мы будем отправлять ей в Белоруссию. Действительно, после БИФа были много звонков. Чынында эле БИФтен кийин көптөгөн телефон чалуулар, жолугушуулар болду. Көптөр биздин долбоорго инвестиция салгысы келди. Бирок алар биздин иштин маанисин көп түшүнө алышкан жок. Себеби көп ишкерлердин бизде интернет бизнестен кабары жок экен. Но все-таки нам удалось найти. Бирок ага карабай биз стратегиялык партнер таба алдык. Биздин жаңы партнер e-commerce сооданы мыкты түшүнгөн адам экен. Бул биз үчүн абдан жакшы болду. Анткени ал биздин максаттарга ишенет жана проблемаларды мыкты түшүнөт. Тобокелдиктерди тең бөлүшүүгө даяр. И после того, как начали это сотрудничество с новым партнером, нам удалось расширить офис, наняли новых персонал. Жаңы инвестордун келиши менен биз кеңсени кеңейтип, кошумча кызматкерлерди ала алдык. CRM система киргизип, биз көрсөтүлүп жаткан кызматтарды жакшырта алдык. CRM систему, что позволило повысить качество обслуживания. Выручка увеличилась в 2 раза по сравнению с прошлым годом за счет новых. Жана бул биздин сатууларды өткөн жылга караганда 2 эсе көбөйтүүгө шарт түздү. Биз БИФтин алкагында өз максаттарыбызга толук жетише алдык десем болот. Развиваемся. То есть можно сказать, что мы достигли цели. Вообще я до этого времени не знал, что такое БИФ. Мен буга чейин БИФ жөнүндө укпаптырмын. Менин өнөктөшүм билип анан ошол катышалы деп сунуштап калды. Чынын айтсам, Кыргызстанда ишкер менен инвесторду жолуктурган ушундай платформа бар экенин билбептирмин. Бишкек инвестициялык форумуна катышкандан кийин өлкө ичинде инвестиция табуу мүмкүн экенине көзүм жетти. Ошондой эле бизде өтө көптөгөн кызыктуу бизнес долбоорлор бар экен. Өтө чоң тажрыйба алдым. В который можно вложиться. В принципе, я очень рад, большой опыт получил. Сизде перспективдүү идея же бизнес барбы? Жана сизге өнүгүүгө капитал керекпи? Анда Бишкек инвестициялык форуму 2017ге катышуу үчүн сунуш жолдоңуз. Бардык катышуучулар үчүн Жия бизнес ассоциациясы инвестиция темасында окутууларды өткөрөт. Окутуулардын жыйынтыгында мыкты долбоорлор тандалып алынып, БИФ 2017де инвесторлорго сунушталат. Кайрылуулар БИФ Чекит форум, электрондук маймылча gmail.com дареги боюнча кабыл алынат. Сурап билүү телефондору 0312 88 35 31 0701 44 88 22. Кыргызстанга чет жактан келген түз инвестициялардын көлөмү жыл сайын азаюуда. Бирок келген инвестициянын дээрлик бардыгы токен тармагындагы ири долбоорлорго тартылган жана
Бул долбоорлордон өлкөгө кошумча нарк кирешеси калбайт. Демек экономикага тийгизген таасири төмөн. Ошол эле маалда чакан жана орто ишканалардын ички дөң продукттагы үлүшү расмий статистика боюнча 40% түзүп, көмүскө экономиканын көрсөткүчү менен 70%га жакындайт. Экономиканын драйвери болгон чакан жана орто бизнеске инвестиция тартууда кандай кыйынчылыктар бар жана аны чечүү жолдору? Кыргызстанга институционалдык инвесторлор дээрлик келбейт. Алар үчүн Кыргызстан белгисиз, өтө тар рынок. Бирок ошого карабай азыр саналуу инвестициялык фонддор чет элдик финансылык институттардын жеке инвесторлордун акчасын тартууга аракет кылууда. Они, не имея опыта здесь инвестирования, соответственно, считают Кыргызстан рисковым рынком. Бул жака инвестиция кылуу тажрыйбасы жок болгондуктан Кыргызстан тобокелдүү рынок деп саналат. Экинчиден, Кыргызстан кичинекей рынок. Демек, бул өлкөдө бизнестин масштабын кеңейтүү мүмкүнчүлүктөрү азырынча далилдене элек. Чет жактан инвестиция тартуу тажрыйбасын топтоп келе жаткан Highland Capital инвестициялык фонду 3 чакан жана орто бизнес долбоорго чет элдик инвестиция тартып берген. Ар бир сделканын орточо суммасы $300–350 миң тегерегинде. Белгисиз рынокко акча тартууда эң негизги козыр бул ишеним, репутация жана биз тараптан жасалган чоң аналитикалык иш болду дейт фонддун өнөктөш башкаруучусу Элдан Усбакунов. Мы достаточно большое время проводим для того, чтобы проанализировать рынок. Биз алды менен рынокту изилдөө боюнча чоң иш жасайбыз. Анан албетте ишкерлердин өзү менен ишеним мамиле түзүүгө көп аракет жумшайбыз. Анткени бул өтө маанилүү. Анан биз ишкерлердин өзүнө жана рынокко ишенгенден кийин гана бизнестин, рыноктун перспективасын инвесторлорго конкреттүү сандар, реалдуу көрсөткүчтөр менен далилдейбиз. В перспективе самого бизнеса. Чет элдик инвестиция, айрыкча Кытай инвестициясын Кыргызстанга тартуу боюнча тыгыз иш алып барып келе жаткан J Invest Consulting компаниясынын жетекчиси Жени Жеңиш кызы Кыргызстандын рыногу дээрлик изилденбегенин, инвесторлорго көрсөтө турган аналитиканын жоктугун айтат. Очень много говорит, да, у нас сколько мед есть, сколько фасолов есть, но откуда вот это полностью аналитику индустриали есть ли у нас, это очень трудно. Ооба биз көп айтабыз, бизде бал бар, төө бурчак бар деп. Бирок жалпы өлкө боюнча кандайдыр бир так статистиканы табуу кыйын. Анын үстүнө расмий статистика көп учурда реалдуулук менен дал келбейт. Андыктан инвесторлорго сунуш даярдаганда расмий статистиканы алып, анан кошумча өзүмдүн иликтөөмдү жүргүзөм. Кыргызстандын рыногу жалпы масштабта иликтенген эмес, эч кандай анализ жок. Анан инвесторлор кайсы көрсөткүчтөргө таянып келет. То есть у нас нету такой объективности. Кыргызстан өзүнүн 5 миллиондук рыногу менен чет элдик институционал инвесторлорду кызыктырары күмөн. Мындай шартта өлкө тышкы рыноктарга чыгуу перспективалары жана ал багыттагы артыкчылыктар аркылуу гана инвесторлорду кызыктыра алат. Мисалы, ошол эле Европа рыногуна бажы төлөмсүз 6000 аталыштагы товар киргизүү мүмкүнчүлүгүн түзгөн VSP+ макамы, жакынкы Кытай, Индия рыноктарында мүмкүнчүлүгү жана башка. Бирок ошол эле маалда бул өлкөдө бир катар экономикалык жана саясий тобокелдиктер бар. Анын айынан керек болсо кыргызстандык инвесторлор дагы капиталын сыртка чыгарууга ыктайт. Эгер өзүбүзгө өзүбүз инвестиция кылгандан корксок, башкалар кантип келет дейт жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү колдоо багытында иш алып барып келген Герман кызматташтык уюмунун өкүлү Асель Узагалиева. Почему кто-то чужой должен прийти начать инвестировать, если ты не можешь, если сограждане сами не инвестируют? Потому что Эгер өлкөнүн жарандары өз өлкөсүнө өзү инвестиция салбаса, анда кандай ишеним менен чет элдик инвесторлор келет. Анткени биздин ички инвесторлор өздөрү кооптонот. Анан кантип башкалар келмей келет. Ошон үчүн чет элдик инвесторлорду чакыргандан мурун биз өзүбүз үлгү көрсөтүшүбүз керек. В нашу страну инвестировать не страшно, да, это не будет какого-то там. Чет элдик инвесторлордун келүүсүнө жолтоо болгон дагы бир жагдай бул жергиликтүү бизнес издеген инвестициянын көлөмү. Көп учурда бул сумма $100–150 миң тегерегинде болуп, $500 миллион ашпайт. Чет элдик инвесторлордун миллиондорун сиңирүү үчүн жергиликтүү бизнес алгач өлкө ичиндеги потенциалды колдонуп чоңойсо болот. Декабрда өтө турган Бишкек инвестициялык форуму дал ушул багытта жол салып, аянтча түзүүнү соңку 3 жылдан бери көздөп келет. Мисалы 2015 жылкы форумдун жыйынтыгы менен жалпы сделкалардын суммасы $500 миллион жакындаса, өткөн жылы бул көрсөткүч дээрлик 6 эсе өскөн. Анын үстүнө Кыргызстанда баалуу кагаздар жана башка финансылык рынок өнүкпөгөндүктөн бош капиталды иштетүүнүн бирден бир кирешелүү ыкмасы бул чакан жана орто бизнеске инвестиция салуу. Колунда бош капиталы бар кыргызстандыктар үчүн өлкө ичинде кандай инвестициялык объектилер бар? Алардын кайсысына артыкчылык берип, кайсыларынан сак болуу керек? Өлкө жарандары үчүн эң бир оптималдуу жана көнгөн инвестициялык актив бул мал жана кыймылсыз мүлк. Мурдатан эле колдоого акчага батир алып же короодогу малды көбөйтүп келишкен. Бирок бул инвестициянын кирешеси өтө төмөн. Айрым эсептөөлөр боюнча кыймылсыз мүлктөн 7%дан ашыкча киреше алуу мүмкүн эмес. Банктык аманаттардагы эң аз кирешелүү инвест актив болуп саналат. Коммерческий банктарда депозиттер десек, бул долларовый база аябай жакшы болгон үчүн 3–4% бериши мүмкүн, андан өйдө деле бергенге даяр эмес.
сом менен көп бергенге даяр, бирок сомду биз биринчиден инфляционный риск бар. Инфляция кандай болуп кетерин аны билбейбиз. Анан эртең экинчиси девальвационный риск бар да. Мындайча айтканда, бүгүн деген биз 100 000 сом банкка депозит кылып таштап койсок, бүгүн деген бул 1400 же 1500 доллар болсо, эртең эгер девальвация болуп кетсе 1300 же 1400 доллар болсо 1200 долларга айланып кетиши мүмкүн да. Процентный жана келген доходубуз менен баарын санаганда да биз минуска кирип кетишибиз мүмкүн. Ошон үчүн көп киши сом менен депозит кармаганга да көп тилектенбейт. Негизинен инвестиция 3 түргө бөлүнөт. Анын биринчиси реалдуу инвестиция. Бул бизнес капиталга кошулуу. Экинчиси интеллектуалдык, билим берүүгө, адистик деңгээлин көтөрүүгө салынган инвестиция. Үчүнчүсү финансылык, бул баалуу кагаздар жана банктык аманаттар. Акыркы жылдары курулуш тармагына инвестициялоо жанданды. Үлүштүк курулушта бир имаратка же бир батирдин курулушуна акча салууга болот. Ошондой эле үлүштүк жол менен мейманканалар, бизнес борборлор курулууда. Акция, облигация дегенде биз акция же облигация биз рынок Кыргызстанда жок деле. Неге жок? Анткени акциянын рыногу пайда болуш үчүн же облигациянын рыногу пайда болуш үчүн биринчи бизде аябай күчтүү компаниялар бутка туруш керек. Азыркы убакытта Кыргызстанда 2-3 инвестиционный фонд иштеп атат. Булар элдин акчасын чогулткан жок, институциональный инвесторлордун акчасын чогултуп, бизде Бишкекте Кыргызстан ичине инвестиция кылып иштегенге аракет кылып турушат да. Инвестиция аз тобокелдүү, орто жана кооптуу болуп бөлүнөт. Киреше канчалык аз болсо, ошончолук азыраак кооптонуу бар. Аз тобокелдүүлөргө банктык аманаттар, топтоочу программалар, мамлекеттик облигациялар, банктык векселдер кирет. Булардын кирешеси 7%дан ашпайт. Ал эми кирешеси 15%га чейинки инвестициялык активдер орточо тобокелдүү. Алар жеке ишканалардын акция жана облигациялары, ар кандай компаниялардагы үлүштөр жана даяр бизнести сатып алуу. Ал эми өтө тобокелдүү инвестициянын кирешеси 30%-дын өлчөмүндө. Бул жеке бизнес ачуу, валюта, акция жана биржалык товарлар менен иш алып баруу. Мындай түзмө-түз инвестиция келген, албетте биякта чоң риск бар, анткени биякта ортодо кепилдик болбойт. Мисалы көбүрөөк акча табат эле. Мисалы 100 000 долларым бар, 100 000 долларды бир жака инвестиция кылып, жыл сайын бир 20% таап, 20 000 доллардан таап турам деген бир ниет болсо, анда бул киши кыймылсыз мүлк менен иштей албайт, бул киши депозиттер менен иштей албайт, бул жалгыз гана түзмө-түз инвестициялар болуп, иштеп аткан компанияларга шериктеш болуп кириш керек да. Шериктеш болуп кириш керек экен, обязательно доля сатып алып эмес, балким жана сделкаларда да, мисалы бир компания азыр Травертинде же болбосо Гранитта бияктан Кыргызстандан алып, Европага сатып аткан болсо, доля кирбей эле, мисалы каждый поставкаңа мен сага акча берип турайын, ошо поставкадан түшкөн доходдон мага да бир определенный частин бөлүп бересиң да. Финансистердин айтымында Кыргызстан рыногу жаңы инвестициялык мүмкүнчүлүктөргө муктаж. Колунда бар акчасын иштете албай олтурган акчалуу жарандар инвестициялоо жолдорун издешүүдө. Андан сырткары мигранттардан которулган акчаларды дагы натыйжалуу пайдалануу үчүн ички инвестициялык уюмдар же аянтчалар керек. Сизде перспективдүү идея же бизнес барбы? Жана сизге өнүгүүгө капитал керекпи? Анда Бишкек инвестициялык форуму 2017ге катышуу үчүн сунуш жолдоңуз. Бардык катышуучулар үчүн Джия бизнес ассоциациясы инвестиция темасында окутууларды өткөрөт. Окутуулардын жыйынтыгында мыкты долбоорлор тандалып алынып, BIF 2017де инвесторлорго сунушталат. Кайрылуулар BIF Чекит форум электрондук маймылча gmail.com береги боюнча кабыл алынат. Сурап билүү телефондору 0312 88 35 31 0701 44 88 22. 3 жылдан бери өтүп келе жаткан Бишкек инвестициялык форуму алды менен ишкерлерге билим жетпесин көрсөткөн. Билимдин жетишсиздиги бардык сфераларда байкалат. Кептин баары Кыргызстандагы деле эски советтик система менен билим берип, дүйнөлүк трендтерден артка калганында. Биз дагы деле жаттама билим алып жаткан маалда жаңы технологияларды өзгөртүп, дүйнөнү өзгөртүп жаткан Американын мектептериндеги окуучулар эмнени үйрөнөт? Кыргызстандык мугалим Эрмек Жунушев америкалык мектептердин биринде сабак берет жана ал ишиндеги кызыктуу жагдайларды капиталга айтып берди. Реформа жүргүзүүдө кээ бир нерселер каражат талап кылбайт. Мисалы үчүн окуучунун өзүнө өзү жанакы кандай десек, өзүнө болгон ишеничин жоготуп койду ал документ. Мындай нерселерге каражат кереги жок. Же болбосо окуучунун критикалык ой жүгүртүүсүн өнүктүрүү. Буга каражат кереги жок. Албетте башында тренинг бериш керек мугалимдерге, анткени мугалимдин сабак өтүп атып, окуучуга сурай турган суроолору дагы маанилүү. Мисалы үчүн фактуалдык суроолорду сураса, мисалы үчүн ким, кайда, качан деген суроолордун бир эле жообу бар.
Кыргызстандын борбору эмне? Бишкек. Сенин атың ким? Айбек. Суу канча градуста кайнайт? 100 градуста кайнайт. Мунун жооптору белгилүү. Мындай суроо сураганда адам баласы мээсин жөн эле жанакы информация топтогон эле бир памятти эле колдонот экен да. Барып туруп аны алат, анан тил аркылуу, сүйлөө органдар аркылуу аны чыгарып коет. Болду. А эгерде башкача суроо сурасак, мисалы, граждандык согуш 1861-65 Америкадагы Линкольн, сен президент Линкольн болсоң, болтурбай коюш үчүн эмне кылат элең? А сен кантип билесиң, сенин ошол методдоруң иштейт болчу? Түшүндүрүп бер. Окуучунун ой жүгүртүү процесси кызыктуураак болуп атат да. Кандай ой жүгүртүп атат? Өзүнүн оюн кантип негиздеп берип атат? Анткени ой бул ликвиддүү нерсе болот атпайбы? Мындай суюк агып кеткен нерсе болот атат да. Аны контролдоп бир кутучанын ичине коюп коюу мүмкүн эмес да, ойдучу. Ошон үчүн туура же туура эмес дегенде жооп кээде кабыл алынгыс сезилет да. Эми албетте эгерде фактуалдык информация болсо, ал жерде туура жок же туура эмес деп айтасыз. А бирок жанакындай мен сизге айтып аткандай, Америкага эгерде викингдер батыш жээгинен келгенде, Тынч океандан келгенде Америка кандай өзгөрмөк десек, бул жерде туура же туура эмес жооп жок. Бул жерде мага окуучунун ой жүгүртүү процесси кызыктуураак. Анткени жаттоону алар rote learning деп коет, же болбосо mechanical learning деп коет. Механикалык түрдө жаттап даярданып алуу. Ал адатта ал балдар мисалы үчүн тесттерге же болбосо сабактарда 5 алат, тесттерде жогорку баа алат, бирок жаттама методу менен барышат да ал жергечи жыйынтыкка. Ал эми ал формуладан тышкары болгон башкача бир суроо берип койсоңуз, өзөрүн жогото алышы мүмкүн. Анткени аны жаттаган эмес да, ага даяр эмес да. Ал эми жашоодо биз көрө албаган ар кандай сценарийлер болушу мүмкүн да. Биз ага кандай жооп беребиз, кандай даярдыктабыз, бул маанилүүрөөк. Ал эми жаттап формула боюнча жүрсөк, жашоо өзү формула боюнча жүрбөйт да. Биз эки нерсени, системаны сүйлөшүп атабыз азыр. Батышта бул индивидуализмге негизделген билим берүү, ал эми постсоветтик мейкиндикте бул коллективизмге негизделген система болуп атат да. Мен Америкага биринчи иштеп барганда ошону өзүм сездим. Анткени бул жерде мугалим бир кандай десек, бир авторитет, бир солдаттардын генералы өңдүү мамиле кылынат. Ал эми Америкада болсо окуучу астыга чыгарылат. Биринчи кезекте окуучу дейт. Окуучу кандай үйрөнүп атат, үйрөнө алып атабы? Керек болсо терезенин жанында жакшыраак үйрөнөт десе, анда терезенин жанына отургуз дейт. Билим берүүдө менин оюмча Кыргызстан үчүн бир сөз менен айта алсам, бул тандоо мүмкүнчүлүгүн беришибиз керек биз окуучуларыбызга. Анткени Америкада 9-класстан баштап өзүнүн сабактарын тандай алышат. 9-класстагы бала 11-класстагы бала менен 11-класстын деңгээлдеги математиканы ала алат, эгерде ошого даярдыгы болсо. Бул эмне дегенди билдирет? Бул ал окуучунун астын ачып койдук биз. Ошон үчүн Америкада Нобель лауреаттары болот. Ошон үчүн кандай бир престиждүү сыйлыктарды, эмелерди алган, номинацияларды алышат да. Ал эми бизде мисалы үчүн 8-класста бүт балдар математиканы балким аябай жакшы билгени бар, бирок анча билбегени менен баары бир эле класста бир эле сабак алышат. Демек ал математиканы жакшы билген, жөндөмү болгон бала кийинки деңгээл математикага өтө албай калат. Биз мындай анын үстүнө балким бир айнектен жасалган бир потолок коюп койдук да. Мен дагы биринчи жылы барганда байкаган нерсем бул конституция аларда. Американын конституциясы жөн эле бир чаң басып жаткан бир китеп эмес экен, ал жашоодо колдонулган китеп экен. Мага окуучулар жооп туура же туура эмес эле эмес, керек болсо мага кээ бир учурларда айтып атышты. Мистер Эрмек, сиз бул жерде туура эмес айтып атасыз. Анткени ал мындай деп мага далилдеп койгон окуучулар болду. 5-6 класс балдар. Андан аларга бул кандай деп таң калышыңыз мүмкүн, өзгөчө мындай коллективисттик системадан келгенден кийин алар дароо эле конституция дейт. Биринчи беренеси freedom of speech, сөз эркиндиги деп коет экен да. Сөз эркиндигим бар, мен муну айта алам дейт. Кичинекей бала.
менин таң калган нерсем өздөрүнүн укуктарын билүүсү жана сүйлөөдөн чегинбейт. Анан негизи эле ошол эркиндик, мисалы үчүн сизге америкалык окуучу келип туруп, колуңузду кармап туруп, көзүңүзгө мындай контакт кылып туруп, мистер Мек кандайсыз деп туруп, колуңузду мынтип кысып эме кармап коет да, саламдашыпчы. Бул чоң кишидей эле мамиле болуп атат да алчы. Мен ушундай нерселерди көргөндө аябай таң калдым. Американын экономикасына салым кошуп жаткан бир кыргыз жараны катары көрөм. Анткени окуучуларыма мисалы үчүн Гарвардка өтүп, азыр Нью-Йоркто, Уолл-Стритте иштегендер бар. Стэнфорд университетинде органикалык химия окуп жаткан окуучум бар. Ал балким кийин чоң ачылыштарды кылса, Америка мамлекети үчүн бул чоң бир пайда деп эсептейм. Сөзсүз эле Стэнфорд же Гарвард болушу керек эмес, жөн эле 4 жылдык жергиликтүү бир вузга барган окуучу. Балким ал окуучунун эч качан вузга баруу кыялында жок болчу. Балким мен аны менен иштешип атып, аны ынандыра алдым. Билимдин балким баасын ага түшүндүрө алдым, балким көргөзө алдым. Балким ошол себептен ал вузга барып, Америкага жакшы бир жаран болуп берсе, жөнөкөй, адаттагы жаран болуп берсе деле, бул чоң көрүнүш, жакшы эме көрүнүш. Анткени балким университетке барбаса, ал бала туура эмес жолдорго балким түшүп кетмек. Балким наркотрафик көп, мисалы үчүн Хьюстонда, Техас шаарында, Техас штатында, Хьюстон шаарында. Балким ошолордун гангстерлердин эмесине түшүп кетмек. Бул дагы балким чоң бир плюс деп эсептейм. Ошон үчүн ошондой ишенгим келет, ошондой ойлогум келет. Американын экономикасына, социалдык балким турмушуна дагы бир аз көп болсо да салым кошуп жаткан бир кыргыз жараны катары ойлогум келет. Менин бизнесим рубрикасынын бүгүнкү каарманы Бишкек инвестициялык форумунун өткөн жылкы катышуучусу Маркаш компаниясы. Компания 1001 килем бренди менен таанымал жана ал Кыргызстандын рыногун сапаттуу килемдер менен камсыздап келет. Биз деген түздөн-түз чет өлкөдөгү ушул килем чыгарган фабрикалар менен иштейбиз. Түздөн-түз ошол жактан алып келебиз. Баргандан кийин биз ошо жармакелерге, выставкаларга катышып, эң жакшы, эң мыкты килемдерди тандаганга аракет кылабыз. Ошол эле убакта биз колубуздагы ассортиментти аябай көп карманга аракет кылабыз. Биз ошол эле убакта жакшы сапаттагы килемди аябай мындайча ыңгайлуу жана биздин жарандарыбызга баарынан ыңгайлуу шартта сунуштаганга аракет кылабыз, жакшы баадан бергенге аракет кылабыз. Биз ошондой эле кардарларыбызга 5 айга чейин узартып төлөө мүмкүнчүлүгүн дагы сунуштап беребиз. Биринчи төлөмү 30% же 40% болушу мүмкүн, калганын биз 4-5 айга чейин пайызсыз узартып бере алабыз. Бизге дене эч кандай башка жерлерден толтура справканын кереги жок. Банк аркылуу эмес, түзмөн-түз бизге келип, бизден ушул шарттарда килем алып кетсеңиздер болот. Килем алып жатканда маани берчү нерселерден бирөөсү бул деген килемдин сапаты биринчи орунда турат. Биз деген акчабызды бекер корото бербей, жакшы буюмга коротушуна аракет кылалы. Ошол убакта сапаттуу килем алышка аракет кылышыбыз керек. Биз деген килем алып жатканда килемди бизге канча жыл колдоно билүүбүздү жакшы билишибиз керек. Ошол убакта кандай шарттарда тазалоо ыкмаларын билишибиз керек. Ошол убакта бул бизге жумшаактык берет, бул бизге сулуулук берет, бул бизге ошондой бир комфорт бериш керек алган буюмубуз. Ошон үчүн мындай жакшы сапаттагы буюм алганга аракет кылышыбыз керек. Биз 1001 килем фирмасы катары көбүнчө эң сапаттуу килемдерге басым жасайбыз. Мисалы, моундай полипропиленден жасалган килемдерибиз бар. Булардын аркасында сөзсүз түрдө моундай бир этикеткалар болот. Бул этикеткаларда буларды кандай ыкмада колдонуш керек, кайсы шарттарда тазалаш керек, булардын размери жөнүндө, кайсы мамлекетте кандай шарттарда чыгарылганы жөнүндө маалыматты көрүп аласыздар. Биздин фирмага келип жаткан баардык килемдердин аркасында моундай этикетка биздин өзүбүздүн логобуз болот, торговый логобуз, биздин адресибиз, телефондорубуз болот. Бул түздөн-түз иштегенибиздин бир далили катары эсептейбиз. Ошол убакта мен сизге моундай
акрилден жасалган килемди да көрсөтө алам. Аябай жумшак болот, аябай сулуу көрүнөт, ошол убакта жылуулук берет. Мындайча айтканда жүндүн ордун алган акриловый килемдер деп эсептейбиз. Булар чындап айтканда аябай практикалдуу деп эсептесек болот. Ошол эле убакта сиздерге моундай кыргыздын эски таарларына окшогон, орусча айтканда плетеный ковер деп коет. Булардын да токулма ыкмасы башкачараак болот. Булар деген баасы да килемге жараша арзан эле болот. Булар деген ошо жаш балдардын отурган жерине, коридорлорго жана ошондой эле кухняларга колдонуу максатында чыгарылат. Булардын деген көрүп атканыңыздай мондай ворсу, жиптери жок болот. Ошол эле убакта сиздерге вискозадан жасалган килемдерди көрсөтө алабыз. Вискоза аябай жумшак, сулуу, жалтыраган бир фактура. Бул деген натуралдык ыкмада жасалган, мындайча айтканда жыгачтардан жасалган фактура катары эсептелинет. Бул өзүнүн келбети менен негизи эле жибекти чагылдырат. Биз эми башка дүкөндөрдөн айырмачылыгыбыздын бирден бир көрсөткүчтөр бул деген колубузда көптөн көп ассортимент болушу. Биз деген моундай вискозадан, акрилден, ошол убакта моундай полиэстерден жасалган, ошол убакта пахтадан жасалган килемдерибиз бар. Биз ушуга аябай көп басым жасайбыз, себеби бир магазинде булардын баардыгы болуш керек деп эсептейбиз. 31 октябрь дүйнөлүк жыйым топтоо күнү. Бул самалыкты 2 жылдан бери белгилеп келе жаткан Кыргызстанда жыйым топтоонун маанилүүлүгүн баяндаган көргөзмөлөр уюштурулуп, лекциялар өткөрүлүүдө. Мындан тышкары коммерциялык банктар ачык эшиктер күнүн жарыялап, кардарларына жыйым топтоонун артыкчылыктары тууралуу маалыматтар менен бөлүшүп жатат. Жыйым топтоо жарандардын ишенимдүү келечегин камсыздоого шарт түзөбү? Улуттук банк менен Капиталдын Финсабат долбоорунда сөз болот. Кыргызстандыктардын менталитетинде жыйым топтоо өтө кеңири жайылган эмес. Көпчүлүк жарандар буга маани бербегендиктен жыйым топтоо мүмкүн эмес деп ойлошот. Акыркы социалдык изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын карап көрсөк, көп эле адам Кыргызстанда жыйым топтойт экен да. Көп эле тапкан нерсесин, кирешесин баарын короп салат да. Бул эмнелерге алып келиши мүмкүн? Мисалы, ар бир адамдын жашоосунда күтүлбөгөн учурлар болот. Ошого дуушар болуп калса, анда мындай даяр болбогалы болот да адамчы. Ошондуктан жыйым топтоонун кандай десем, артыкчылыктарынын бири бул сиздин келечегиңиздин ишенимдүүлүгүн камсыз кылуу да. Жыйым топтоону сиз алгач киреше чыгашаңызды саноодон баштайсыз. Алды менен бир айда канча акча таап жана канча акчаны коротуп жатканыңызды билип алууңуз зарыл. Болбосо келечектеги маанилүү бир максаттар үчүн акча топтоо мүмкүн эмес. Айталы, сиздин үй бүлөлүк бюджеттин айлык кирешеси 25 000 сом. Ал эми чыгымдарды санай келсеңиз, кирешеден ашып кетиши мүмкүн. Мисалга 27 000 сом болуп. Тилекке каршы көпчүлүк кыргызстандык бүлөлөр үй бүлөлүк бюджетти санабагандыктан киреше менен чыгашанын ортосундагы мындай айырманы көрө алышпайт. Алгач чыгымдарды кыскартуудан баштайсыз. Экинчи кадам, айлык кирешени толук коротпостон анын бир бөлүгүн жыйым катары топтоого өтүү керек. Финансисттер адатта кирешенин 20%-ын жыйым катары топтоону сунушташат. Бирок акчаны жөн эле топтой бербей, андан эч болбосо пассивдүү киреше алууга өтүү керек. Бул кадимки эле банктык депозиттер. Банктык депозитке акча салуу менен сиз биринчиден каражатыңыздын коопсуздугуна кепилдик аласыз. Экинчиден, акча жөн эле матрастын алдында жатпастан, үстөк пайыздардын эсебинен көбөйүп, өз жыйымыңызды эч болбосо инфляцияга жем болуудан сактайсыз. 200 000 сом бул жеке жактарды жана жеке ишкерлердин акчасына стимул кылып, жөн гана үйдө жатпастан же чөнтөк бекитип жатпастан банк системасына салып, коркпостон салууга дагы стимул берет. Анын эң негизгиси ошо бир адам бир банктан коркпой, бир банкка коркпой 200 000 сомго чейин акча салса болот. Аны бизде ошо Кыргыз Республикасынын аманаттарды коргоо агенттиги мыйзам түрүндө кайтарып берет. Жыйым топтоо бул сизди алды менен сарамжалдуулукка үйрөтөт. Бул зарыл болбогон ыксыз сатып алууларды жокко чыгарат. Демек, керегиңизге жарабаган буюм тайым жана ашыкча кийим-кечектерди алуудан карманып каласыз. Жөнү жок коротууларды кыскартуу аркылуу максаттуу иштерди ишке ашырууга мүмкүн болот. Бул Капитал экономикалык обзору болду. Ушул жана башка экономика, бизнес темалар менен 3-күнү ушул эле маалда кесиптешим Айсулуу Тикимбаева тааныштырат. Өткөрүп жибербеңиз. Ишиңизге ийгилик.